Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу мекендеш жердештерим. Урматтуу кыргызстандыктар, жана мен bir 3-4 saat бүгүн ошол Facebook'тан түз эфир кылып, элге өзүмдүн жеке оюмду айтып чыккам. Андан кийин чыкпай эле коеюн деп, татынакай үйдө жумушумду кылып отурсам, bir saаттын аралыгы болуп калды, урматтуу жердештерим. Мага жашыруу номеру менен, секретный номеру менен кимиси экенин билбейм, бирөө чалып алып, бийлик тараптанбы, башкаданбы, ар кандай коркутууларды, тилиңди тый, тарт тилиңди деп чалып коркутат. Мен айттым. Эми ким экенин билбегенден кийин ошол жашыруу номеру менен өзү коркуп чалып аткан адам. Анын ким экенин атын дагы айтпай койду, сурасам. Кыскасы бийлик тараптан экен. Ал минтип айтты. Чыңгыз мырза эркек бала экен, эркек адам экен. Үнүнө караганда bir 40-45 ортосундагы адам окшойт. Бийликке көп тийише берсең, сени дагы жанагы активисттердей, кыйкыргандардай алып барып подстава кылып камап коебуз дейт. Мен айтарым. Бийликтеги кемакылдарга каалагандай камагыла. Бизди камак менен коркута албайсыңар. Камалып деле көнүп бүтүп калганбыз, чындыкты айтып жүрүп. Мени камап, же ошомага окшогондорду камап коюп, же өлтүрүп коюп, кыргыздын түгөтөбүз деп ойлойсуңарбы? Же оозун басабыз деп ойлойсуңарбы? Силердин жеткен акылыңар ошолбу? Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мен жана да айткам, сизди ушундай кошоматчы, 200'дүү, кайсы жерде күн тийсе ошол жерге күлкү болгондор бийлигиңиздин түйүнө жетет деп. Ушуларды токтоп туруңуз. Бизде сөз эркиндиги не болбош керекпи? Бул өлдү. Биз Түркмөнстан болушубуз керекпи эмне? Аныс деле активисттерди алып барып камап койдуңар. Эч кандай алар мыйзам бузган жок. Алар эмне коррупционерлерби? Алар уурларбы? Мына ошолорду чыгарбай миллиондоп жеген мамлекет талкалагандарды силер чыгарып атасыңар. Акча төлөп койсо десек, бизди коркутасыңар. Мен коркпойм. Атып салсаңар да коркпойм. Садыр Нуркожоевич, сиздин башыңызга иш түшүп турган кезде биз чуркап жүргөнбүз. Аны сиз дагы билесиз. Bir активист айтты эле, мага Садыр Жапаров карыз деп. 1-2 жыл, 3 жыл колдомуш болуп жүрүп. Сиз мага 11 жылдан бери колдоп жүргөндөн кийин сиз мага карыз болчусуз. Мен бир дагы сизден тыйын сурап барган эмесмин, барбайм дагы. Мен сизден кызмат сурап да барган эмесмин, барбайм дагы. Анан ушуга окшогон кем акылдарыңызды токтоп туруңуз. Эмне жалганбы? Көп нерсени айтпайын, эми койчу деп турган сайын айла жок айттырасыңар. Мына балаңар башкарып жаткан чын сиздин. Үрстөн балаңыз. Аялыңыз башкарып жаткан чын Айгүл жеңе. Же мен калп айтамбы? Балаңыз, сиздин балаңыз, Райым Матраимовдун баласы, Камчык Көлбаевдин баласы, жанагы Хабиб деген мушкер келсе, мамлекеттик резиденцияда көлдө тозуп, чартаңбай тепти го дейм. Же мен калп айтамбы? Ал жер эмне? Силердин менчигиңерби? Ал элдики. Силерге ошол Камчыбек Ташиевдин баласы да азыр мына каалагандай жүрдү эле отуруп. Силерге бийлик, байлыкты эл же жараткан Кудай бирөөнү коркутуш үчүн берген жок, же бирөөнү кемсинтиш үчүн берген жок. Силерге Кудай сыноо үчүн берди. Ошол сынооңорду ишиңер так аткара албасаңар, биздин эл дагы Кудай дагы эзептешип коет. Ал болуп келген боло берет. Мен ушу президенттин айланасына таң калам да, кайдагы бир малакасос 20-дан жаңы ашкан саясаттын сыызын түшүнбөгөн президенттин жана жанындагылардын балдары ошолор жеткен түйүнө, кошоматчылар баш болуп. Мына ошонун адамдарыбы же башкабы билбейм, коркутушат. Биз коркпойбуз. Мен кыргызстандыктарга айтарым, эч качан коркпогула. Бизди камап салса, бизди атып салса да кыргыз элим сынбагыла, чөкпөгүлө. Айтпайын дедим беле, бизде 13 000 тегерегинде милиция бар республика боюнча. Ал эмнеге жетет? Эмне ишенгениңер билбейм, кимге ишенип атасыңар? Мынакей жана Садыр Нуркожоевич, Кудасы экөө, Түмөнбаев экөө, муну да айтпайын дедим беле, сүрөткө түшүп
Роим Азиз дейби, мен деле билбейт экенмин, криминал деп эл какшап атат турабы? Сланцчан отурат президенттин жанында. Криминал президентке бирөө кире турганда улуттук коопсуздук кызматы справка берет. Бул соттолгон, соттолгон эмес деп. Текшерип билгизбейби ишине? Бул не деген нерсе? Садыр Байке, Садыр Нуркожоевич, урматтуу президент, айланаңызда кеңешчилериңиздин көбү оозун кайыстырып сурасаң мурдун көргөзгөн байкуштар. Эмне элди билбейт дейби? Мына Чолпонбек Абыкеев агабыз эми китеп жазды, башка кылды. Бир-эки китеп жазып алып, мен ийгилик каалайм, жакшы жазган. Бирок бал муздак менен алтындын айырмасын эл билбейт, же билбейт деп жатабы, же элди келесе да ойлоп жатабы? Сиздин айланаңыздагы катчыңыздан баштап кеңешчилериңизден маалымат берген жагыңыздардын баары кемакыл, кемчонтой, коркок кошоматчылар. Мен ошол Чолпонбек Байке менен деле жүргөм, жакшы таанышпыз. Бийликке келсе эле ырыңырдап калат экен кошомат кошуп. Урматтуу мекендештер, ошол Хабибке окшогондорду жек тоссоңор, бийлик элдин атынан тозбой, ал резиденция мамлекеттики, элдики, жеке үйүңөргө алып барып кошомат кошкула, каалагандай. Биз бир нерсени билбей баратабыз. Биздин аз жаш балдарды биз билимге, илимге үндөбөй, ошол резиденцияга андан көрүп четтен келген, ошол башка жактан келген аксакал, профессор, академиктерди коноктосоңор, билим күндөшүңөр керек болчу. А силер азыр бизде мындай болуп калды. Көк бөрүчүлөрдү, мен кыргызмын, туура, улуттук оюндар мен да каалайм. Анан спортсмендерди мен да аларды сыйлайм, биздин спортсмендерди. Бир күрөшкө, көк бөрүгө, анан жеке мушташка үндөп атпайсыңарбы? Билимге, илимге үндөбөйсүңөрбү? Жаа акылыңар жетпейби? Кыйраткан эчтеге жок. Анан чалып алып коркутасыңар. Силерден корко турган биз эмеспиз. Жарым саат, бир сааттын тегереги болуп калды. Үйдө турсам чалат, жумуштарым кылып атсам. Сени да каалагандай камап коебуз. Каалагандай патстаба кылабыз деп. Силердин колуңардан башка эчтеке келбейби эмне? Сүйлөгөн, жазган адамдарды эле камай бересиңерби? Мен коркпаймын. Биздин ал конституциялык укугубуз кандай сүйлөсөк да туура, биз өзүнүн чегинен ашпайбыз. Бирок бийликке кошомат кошпойбуз. Урматтуу жердештерим, терең ойлонуш керек. Мынакей телевидениялар жаап атат, жана Равшан Жээнбековдун телевидениясын жаап койду. Кайсы канал экенин унутуп калдым, эсимден чыгып калды. Чындыкты айткан саясатчыларды, башкаларды камап, коркутуп, мындай болбойт. Мен жанагы Азимбек Бекназаровдун сөзүнө кошулам. Пыкас деп кетпеди кошоматчылар да? Туура айткан. Жаманбы, жакшыбы, Атамбаев, Мадымаров Адахан, Өмүрбек Текебаев, азыркы Садыр Жапаров, ошол Бекназаров, андан кийинки чыккан Ырыскелди Момбеков, андан кийин мен курактуу Бактыбек Калмаматов, Жеңиш Молдокматов, жана Россияда сүйлөп атат, бир 4 жылдын жүзү болуп калды окшойт, Илгиз Турдукулов деген. Мына ошо окшогондор кээ бир жагын сыйлайм, көп жагы. Булардын да катасы бар. Эмнесин сыйлайм? Булар коркпой Акаевдин, Бакиевдин бийлиги менен күрөшүп келатат. Андан кийин жаштарында биз чыгып келатабыз, ошол Калмаматов, Жеңиш Молдокматов. А жогорку кеңеште депутаттардын көбү айта албайт. Ошол Бекназаровдун деле ичи күйгөн жагы бар. Себеби Түмөнбаев окшогон, Райымга окшогон, же башка окшогондор, Акылбек Жапаровго окшогон малакасостор өмүр апайысы болуп көргөн эмес. Анан алар миллионер болуп кетти дагы, тигилер чындыкты айтып жүрүп жаман көрүнүп бүткөн. Себеби алар кызматка барса эле тебелеп калышат. Алар барса болбойбу? Акылбек Жапаровдун ордуна ошолор барса болбойбу? Болот. Бекназаровго окшогондор көбү кызмат алып бирдеме кылса урушат. Мен аны болушайын деген оюм жок, бирок үзөң кууш сатылып аткан кезде Акылбек Жапаров колдоп чыккан, Акаевди мактап кошомат кошуп, ал атасынан калган жердей кылып, ошондо Бекназаров жер сатылбасын деп Акаевга каршы чыккан. А бүгүн аны кээ бирөө жаман көрүп атат. Алар болбосо Акаев же Бакиев бизге Атамбаев минип алмак бизге. Садыр Байке, сиздин башыңыздан өттү. Ар нерсенин чеги болот. Тез аранын ичинде азыркы бизди коркуткан кошоматчыларыңызды телефон чалып, жашыруу номеру менен чалып камап коебуз деген кем акылдарыңыздарды токтотпосоңуз, ойнобоңуз эл менен. Биздин эл Түркмөнстандагыдай сизге жол бербейт. Мен да карап турбайм.
Көп нерсени айтайын дейсиң, мына сиз мага карыз деп айтып атам. Эмне деген абишет еттиңиз элек, мен билем. Баягы 2014 ЮПИГейтте Жогорку Кеңеште укук коргоо комитетине барганда, унчукпачыңыз, бияктан ачык айт, башканын баарын чындыкты айт дегенде, чындыкты айтып коркпой, ошол жерден дагы сизди сатпай отуруп берген. Же жалган айтамбы? Сизди колдоп жүргөн кезде, маселен, биз жакшыбыз, бүгүн жаман болуп калдыкпы? Сизди президент кылган ооба карапайым эл ичинде мен да бармын. Жалал Абадка, Көлгө, башка жака алып барарда Чыңгыз сүйлөп бер, сенден башка жарабайт деп, могу кагазды окуп бер деп чуркап жүрбөдү эле туугандарыңыз. Мына азыр муну Камчыбек Ташиевдин иниси Жогорку Кеңеште депутат болгон Шайырбек мырза да билет. Себеби ушулар первомайский сот болуп аткан кезде ошол сүйлөчүм, жалгыз мен сүйлөчүм микрофон менен. А бизден кийин азыр чала була сүйлөп аткандар оозун карап, биздин оозубузду карап отурчу эмеспи ошондо, унчукпай. Эмне бүгүн силер кыйын болуп калдыңарбы? Токтоткула мындай оюңарды. Силерден корко турган мен эмесмин. Бизди азыр бандиттер башкарып калды. Мыйзам менен эмес, по понятиям менен башкарып калды. Түшүнүк менен. Урматтуу мекендештер, мындайга эч качан жол бербейли. Биз жанагы Тыныстанов, Жусуп Абдурахманов, Касым Тыныстанов аталарыбыздан эмнебиз артык? Алардын чыпалана татыбайбыз. Алар 40-ка чыкпай атылган деп көп айтып келем. Биз ошолордон үлгү алалы. Мына тарых беттеринде жакшы ат менен калды. А кошоматчылар, аны каматкандар 100гө чыгып өлсө дагы жаман ат менен калды. Азыркы бийликтин колунан эчтеке келбей эле, аш той берип, бир баатырларды даңазалагандан башка эчтеке билбей, завод билбей отурбай, завод фабрика салбай, сыртка мигрант кылып элди жөнөткөндөн башка Англия, Германия жөнөттүк деп тантыраш мактанышат. Мээңер барбы силердин? Үй бүлө канча үй бүлө бузулат? Ошондон завод фабрика салсаңар, биякта 30 миң, 40 миң айлык берип койсоңор, үй бүлөсү менен бактылуу жашамак да. Отуразыңар тантырап, мына Жогорку Кеңештин депутаттарынын айлыгы 40-45 миңге чейин бар. Эми дагы кошобуз деп атышат, 90 миң тегерек кылып. Уят деген барбы силерде? Бийлик өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары да уялбайсыңарбы? А депутаттар ошо сессиядан 1-2 сүйлөп койсо, аны кээ бир тантыраган журналист, кошоматчылар мактап чыгат. Эгерде биз барганда ошенге 10 эсе артык сүйлөмөкпүз. Ишенбесеңиздер, мына Жогорку Кеңештин депутаттарына да кайрылам. Кээ бирөө мактанып атпайбы? Партия менен барып алып, бир мандаттуу менен барбай, бир аз голос алып алып, биз депутат болдук, ана силерди бир мынча киши шайлабаса деле кыйкыра бересиңер деп. Силер кантип өткөнүңөрдү мен жакшы билем. Туура, единственный мен бүтүн Кыргызстандан башкаңар бүт бийлик менен сүйлөшүп алып баргасыңар. Ушул эле единственный партия өзүнүн күчү менен өтүп барды. Мен ага болушкан да жок, бул чындык. Калганыңар бийликтин марионеткасысыңар. Эми депутаттар, келгиле, андай болсо бир комнатага ушу депутаттар менен бизди камап койгула. Кимибиз катасы жок, өзүбүздүн өмүр баянды, мыйзамды була жаза албайт. Өмүр баянды же бир сочинение жазар экенбиз, көрүңүздөр. Же болбосо дворец спортко же филармонияга чогулткула, бизге 15 мүнөт, буларга бир саат убакыт бергиле. Кимибиз элге чындыкты айтып жеткизе алар экенбиз? Эл кимибизди колдойт экен? Ошонго канча миң киши чогулат? Кимибиз элди ээрчитип кете алат экенбиз? Сөз бергиле. Андай эле акылдуу болсоңор, силер дагы депутаттар. Жок, бизге дит бага албайсыңар. Силер араң кагазды окуйсуңар тантырапай. Жазган мыйзамыңар жок, 10-15 жыл депутат болуп. Мурункулар деле оңдоп түзөп, 10-15 жыл автор болуп отурасың. Таап бергилечи бирөө мыйзам жазган. Мен жанагы айткан адамдарды, чындыкты айткан адамдарды дайым сыйлайм. Балким жаман жагы бардыр. Алардын ичи күйгөн деле болот. Алар какшап жүрүп бийлик менен күрөшүп жүрсө, кошоматчы молокосостор байып кетсе, алардын ичи күйөт да. Аны Акаевдин, Атамбаевдин, то есть Бакиевдин, Жээнбековдун азыркы бийлик Отунбаеванын баш болуп жаман көргөзүп бүтүшкөн аларды. Биз да ушинтип какшап жүрө берсек, 5-10 жылдан кийин биз да жаман көрүп калат. Ошондуктан мындай ойлонушубуз керек экен да. Мен оппозицияга эми кошулам. Өзүнчө офис ачып, татынакай, мен ушул таза адамдар келгиле, биргеле. Коркпой келип барыбыз күрөшөлү. Адилеттүүлүктү, чындык талап кылалы. Биз мыйзамды гана күрөшөбүз. Эгер коркуп отура берсек, булар бизди каалаганын кылат. Коркпогула. Албетте эскилерди көбү ээчибейт. Биринсерин ээчибесе, калганын ээчибейт. Алар өздөрүнүн оппозиция сезип алган. Айла жок, алар менен дагы эми бириккенге туура келет. Себеби булар бийлик бириге берсе болобу? Ашмалтай чыгып калды. Биз бириксек болбойбу?
Эмне биз азыр кызмат берсе, Акылбек Жапаров, Бакыт Төрөбаев жана башкалар менен бир иштеше алабызбы? Иштеше албайбыз. Бири-бирине баатырлык наам берип отурат. Эмне кылганына берип отурат? Апасы Жумагуловго берди. Камчыбек Кыдыршаев өз алды. Уят деген болуш керек. Көрөбүз бийликтен түшкөндөн кийин кимибиз баатыр, кими баатыр эмес экен. Шүмшүйүп калат бийликтен түшкөндөн кийин булар. Бүгүн баатыр болуп отурат. Жакшылыкты билбеген надан экенсиңер. Бүгүн биз жаман болуп калгана таң калам да. Урматтуу жердештерим, мекендештерим, биз бирибизди колдошубуз керек.